Силер дейт, улуттук аң сезимди өнүктүрүүгө, улуттун рухун ойготууга, улуттук эркти күчөтүүгө милдеттүүсүңөр. Бул интеллигенцияга болгон кайрылуу. Элдин аң сезимин ойготуп, дыйкандарга, жумушчуларга, карапайым калктын төмөнкү катмарына канткенде жакшы жашоого жетүүгө болоорун үйрөтүшүңөр керек. Бул интеллигенциянын алдына коюлган максаттар. Аларга кантип иштеш керек экенин көргөзгүлө. Колундагы болгон кичинекей байлыгын канткенде дагы жакшыраак, пайдалуураак колдонууну көргөзгүлө. Өзүнүн жана бала бакырасынын ден соолугун бекемдөөнүн, сактоонун жолун көргөзгүлө. Аларга үй бүлөдөгү бакубаттуулукка кантип жетүүнү, күйөөсү аялына, аялы эрине кандай мамиле кылуу керектигин, балдарга кантип жакшы тарбия берилерин үйрөткүлө. Элибизди тактыкка, тартипке, дисциплинага көндүргүлө. Элди абийирдүүлүккө көндүргүлө. Жалпы тартипти баалоого үйрөткүлө. Башкалардын да өзүнүн да укугун сыйлоого көнүшсүн дейт. Мына ушул интеллигенциянын элдин алдындагы, жамырай журттун алдындагы милдет урматтуу бир тууганым. Демек элди көндүрүү, элди үйрөтүү, өзү үлгү болуп берүү интеллигенция мына ушундай. 60-жылдары менен 70-жылдардын ортосундагы 80-жылдарга чейинки интеллигенция мына ушундай вазифаны аткарып келди. Бирок андан кийин интеллигенция дегенде жакшынакай көйнөк кийип, сырт интеллигенциянын краскасы болгон менен ичи бузуку болгон коом урматтуу бир туугандар азыркы учурга чейин келип, интеллигенция өзүнүн вазифасын жоготуп койгондугун билип турабыз. Ошол эле Снелман дагы айтат, мына ушул жагынан жалпыга өрнөк болгула силер дейт. Элди тартипке чакыруучу экениңерди сөзүңөр менен да, жасаган кыймыл аракетиңер менен да көргөзгүлө. Бүтүндөй Суоми, бул деген ошол фин эли, бир гана чоң үй бүлө экени эсиңерде болсун. Бул деген бүтүндөй кыргыз эли, бүтүндөй Кыргызстан бул чоң үй бүлө экени эсиңерде болсун деп биз өзүбүзгө буйрутма кылсак болот. Бүтүндөй фин эли карапайым отунчу болобу, же бир кара жумушту иштеген жумушчу болобу, баары силердин иниңер жана карындашыңар. Аларды тарбиялоо улуу, маданияттуу элдин катарына чыгаруу силердин милдетиңер. Тарбиялоо улуу жана маданияттуу элдин катарына чыгаруу жалпы интеллигенциянын урматтуу бир туугандардын милдети. Биз дайыма арман күн айтабыз, өтүп кетти улуулар деп айтабыз дагы, ошол улуу адамдарды чакыра турган жанагыдай жалынды жоготуп койгондойбуз да. Илгери биздин устаздар айтышар эле, мен мухаддис эмесмин, хадис алымы эмесмин өтө чоң. Бирок хадис алымды мухаддисти чыгарууга, ошону тарбиялоого менин кудуретим жетет. Ошол сыңарындай биз улуу эл болбосок дагы, өзүбүздөгү бар улуу интеллигенция боло албасак дагы, илгери улуу эл болуп келип, азыр майдаланып кеткенде, ошондо улуулук жок болсо дагы, улуулуктун, көсөндүктүн көзүн көрсөткөн ошол мугалимдик кесип менен, өзүбүздүн молдолук кесип менен, өзүбүздүн интеллигенттерибиз өздөрүнүн колундагы болгон нерсеси менен адамдарды улуулукка тарбия алат. Эгерде карап көрсөңүз, олимпиадалык чемпиондордун устаздары олимпиадалык чемпион болгон эмес, бирок ошолор өздөрүндө чемпион болбосо дагы ошондой деңгээлдеги чемпиондорду тарбиялагандыгын эстен чыгарбашыбыз керек. Карагыла, аларды тарбиялоо, караңгы эл тарбиялоо, улуу жана маданияттуу элдин катарына чыгаруу силердин милдетиңер. Элиңердин караңгылыгы, оройлугу, түркөйлүгү, уят сыйытты билбеген аракечтиги, алсыздыгы, жакырлыгы, мына ушунун баары силерди уятка калтырап турган, күнөөкөр кыла турган нерсе. Эми карап тургула. Ушул фин элине болгон кайрылуу биздин кыргыз элине болгон, кыргыз элинин интеллигенциясына, кыргыз элинин каймактарына болгон кайрылуу. Элиңердин караңгылыгы, элибиз караңгы. Диплому бар караңгы, жогорку билими бар караңгы, сабатсыз болдук. Оройлугу өтө оройбуз, түркөйлүгү өтө түркөйбүз, уят сыйытты билбеген аракештиги, чындыгында аракештик орустардан ашып кеттик. Алсыздыгы, алсызбыз, күчтүн жата калганды билебиз. Батыштын акчасына семирип, акыйкат айткан сөзгө моюн бербестен биз башкаларды ээрчигенди, башкаларды туураганды, башканын жугундусын ичип, башканын тонун кийгенди биз жакшы көрүп калдык. Жакырлыгы, биз чындыгында жакырбыз. Балким наныбыз көп, бирок жан дүйнөбүз жакыр. Балким биз улуу маданиятыбыз болгон, бирок бүгүнкү күндөгү биздин маданиятыбыз таптакыр эшек минген абалга жетип жакыр болуп калган убак. Мына ушунун баары силерди урматтуу интеллигенция өкүлдөрү уятка калтыра турган, күнөөкөр кыла турган нерсе.